Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. 3 сот Канкор Кумарбектин жазасын жеңилдетүү үчүн $10,000 алган айтылды. 3 судья Канкор Кумарбек Абдыровдун жазасын жеңилдетүү үчүн $10,000 алган деп шектелүүдө. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Октябрь айында 17 жаштагы Айсулуу Мыкаачылык менен өлтүрүлүп, кылмышка шектүү катары Кумарбек Абдыров кармалган. Тергөө маалында анын ушул сыяктуу башка бир нече кылмышка да тиешеси бар экени, ал тургай буга чейин 12 жылга кесилип, бирок шаардык сот анын жазасын 7 жылга чейин кыскартканы белгилүү болгон. Абдыров ушул жылы октябрда кармалгандан кийин тергөөчүгө мурда жазасын жеңилдетүү үчүн жактоочу аркылуу сотторго $10,000 пара берип, абакта анын эрте чыкканын айтып берген. Эгер Бишкек шаарынын судьялары жаза мөөнөтүн жеңилдетпегенде, Абдыров 2027 жылы гана бошотулмак. ИИМдин маалыматынын негизинде кечээ башкы прокуратура судьялар кеңешине кайрылып, чечим чыгарган 3 сотту жоопкерчиликке тартууга уруксат сурап өтүнмө жөнөткөн. Комиссия ошол эле күнү макулдугун берген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Темирлан Султанбеков массалык башаламандыктарга чакырууга шектелип кармалды. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырган деп шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине Султанбеков массалык башаламандыктар аркылуу бийликти алмаштырууга чакырык жасап жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш козголгон. Келип түшкөн маалыматтын негизинде процессуалдык иш-чаралар уюштурулуп, Темирлан Султанбековдун жеринде тинтүү жүргүзүлгөн. Андан кийин ал Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилген. Тергөө улантылууда. Каласы мөөнүксүн, Кыргызстаны мөөнүксүн деп жүрөк соккон эл азамат балдарыңардын бирөө мен. Эң негизги максатымыш меники элиме кызмат кылуу. Ал кызматты кылып келген, кыла берем. Бар болою, бирге болою, күч биримдикте дейт, Родинам деген, мамлекетим деген балдар иштесе парламентте. Сиздер жеңишке жетесиңер. Баягы жол берсин. Эл болбойсун өзү. Урматтуу шайлоочу, сиз шайлоо бюллетениндеги номер 9 белгини коюп, Марат Мураталиевди тандайсыз. Элге кызмат кылуу негизги максатым. Кумтөрдүн токмоктогу заводу дөңгөлөктөрдү акы төлөп жок кылууга лицензия алды. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун филиалы Чүй облусунун Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу калдыктарды жок кылууга, кайра иштетүүгө расмий лицензия алды. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан берилген бул лицензия эскирген унаа дөңгөлөктөрүн жок кылуу үчүн акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. Дөңгөлөк таштандыларын жок кылуу боюнча заводдун бул кызматтары өнөр жай жана тоо кен ишканалары, транспорттук компаниялар үчүн абдан чоң мааниге ээ. Анткени эскирген дөңгөлөктөрдү жок кылуу дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да өтө чоң экологиялык көйгөйгө айланган. Бул багытта завод менен болгон кызматташтык чет жактан дөңгөлөктөрдү импорттоочуларга да чоң пайдасын тийгизип,
утилизациялык төлөмдү үнөмдөөгө жардам берет. Маалымат үчүн, завод жылына 10 000 тоннага чейин дөңгөлөктөрдү кайра иштете алат. Ал ар кандай типтеги жана өлчөмдөгү, анын ичинде оор карьердик, курулуш жана айыл чарба техникаларынын чоң габариттүү дөңгөлөктөрүн да утилдештирүүгө кабыл алат. Учурда заводдо кайра иштетүүчү жана калыбына келтирүүчү 2 цех иштейт. Калыбына келтирүүгө мүмкүн болгон дөңгөлөктөрдөн резина күкүмү алынат. Бул резина буюмдары балдар жана спорттук аянтчалар үчүн резина төшөлмөлөрү, травматикалык коопсуз жабдууларды жасоо үчүн колдонулат. Экинчи цехте калыбына келтирилген чоң габариттүү дөңгөлөктөр учурда Caterpillar 789S үлгүсүндөгү чоң жүк ташуучу самосвалдарга орнотулуп, Кумтөргөн жайында сыноодон өтүүдө. Адахам Адымаровду уул келини менен кошо сурак алып кетишти. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахам Адымаровдун үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, өзүн сурак алып кетишти. Бул тууралуу укук коргоо органдары Репортер KG'ге билдиришкен. Маалыматка ылайык, Мадумаров менен кошо анын уулу Нурмухамед Мадумаров менен келини суракка жеткирилгени айтылууда. Эсиңиздерге салсак, буга чейин Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырган деп шектелип кармалган. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Шайлуу Бегатазовдун үйүндө тинтүү жүрүп суракка алынган. Андан кийин тергөө кызматына мурдагы каржы полициясынын төрагасы Сыймык Чапикеев, Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров жеткирилгени, ал эми Атазовдун кармалганы белгилүү болду. Мындан тышкары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаева Темирлан Султанбековдун ата-энеси жана сиңдиси суракка чакырылганы айтылган. Андан кийин Апрель телеканалынын мурдагы жетекчиси журналист Дмитрий Ложниковдун үйүндө тинтүү жүрүп, өзү ИИМдин тергөө кызматына жеткирилгени маалымдалды. Бардыгы массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча сурак беришүүдө. Окуучулардын тамактануусу жакшыртылат. Агартуу министрлиги келишим түздү. Агартуу министрлиги менен Тармактык тамактануу институту, автономдуу коммерциялык эмес уюму мектептеги окуучулардын тамактануусун жакшыртууну макулдашышты. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында кабарланган. Документке аталган уюмдун президенти Владимир Чернигов жана агартуу министринин биринчи орун басары Мухтарбек Баймурзаев КМШнын 2-эл аралык форумунда кол койгон. Келишимге ылайык тараптар өлкөдөгү балдардын тамактануусун жакшыртууга багытталган иштерди жүргүзүшөт. Алар нормативдик укуктук базаны жаңылоо, стандарттарды жогорулатуу, заманбап технологияларды киргизүү, кадрларды квалификациясын көтөрүү жана окуу жайлардын материалдык техникалык базасын бекемдөө сыяктуу өңүттөрдү камтыйт. Ошондой эле мектеп тамактануусуна байланыштуу эл аралык тажрыйба менен мыкты практикаларды алмашуу дагы күчөтүлөт деп айтылат маалыматта. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында $15,000 керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондой эле кызык калбады. Акыркы күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап. Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Милиция качмак болгон айдоочуну кармап 68 000 сомдук айып пул аныктады. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгынын кызматкерлери Бишкектеги рейд маалында мыйзамдуу талапка баш ийбеген айдоочу кармалганын билдирди. Тартип сакчыларынын айтымында айдоочу качып кетүүгө аракет кылган. Текшере келгенде анын айдоочулук күбөлүгү жана автоунаанын тиешелүү документтери жок экени аныкталган. Мындан тышкары жол эрежелерин бузгандыгы үчүн төлөнбөй жүргөн 68 700 сомдук айып чыккан. Жыйынтыгында айдоочу 7,5 миң сом төлөмөр болуп, машина айып куроо токтотулган. УКМК кызматкери Мендебелди 3 миллион сомго алдап кеткен шектүү кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери Мендебелди 3 миллион сомун алдап алып кетүүгө шектелген киши кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Анын жабырлануучуларга кылмыш ишин козготпой маселени чечип берем деп убада берип келгени айтылды. Мындан тышкары акчасын кайтарууну талап кылгандарга пара бердиң деп кылмыш ишин козгой турганын айтып коркуткан. УКМК бул адамдан жабыр тарткандар болсо 0312 66 04 75 0312 62 65 04 номерлерине кабарлап коюуну өтүндү.
Политехте доцент кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы жогорку билим берүү системасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин окутуучуларынын мыйзамсыз иш-аракеттерин аныктады. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын маалымат кызматы билдирет. Тактап айтканда, козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз мамлекеттик университетинин айрым окутуучулары студенттерге чет өлкөлүк университеттерден жасалма академиялык аныктамаларды жана транскрипттерди бергени, анын негизинде 200гө жакын студент КМТУга мыйзамсыз которулганы такталган. Тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын натыйжасында КМТУнун кафедра доценти кармалып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул мыйзамсыз ишке катышкан КМТУнун башка окутуучулары жана администрациясы кызматкерлери аныкталууда деп жазылат маалыматта. Улуттук коопсуздук кызматы коррупциялык иштерге катышкан жарандар статусуна же социалдык абалына карабастан учурдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Токтогулда 14 жашар кызды зордуктоого шектелип 3 киши кармалды. Токтогул районунда зордуктоо фактысы менен 3 жаран камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер баш башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 20 ноябрь күнү Токтогул райондук ички иштер баш башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Токтогул шаарынын 1984-жылы туулган МС аттуу тургуну арыз менен кайрылган. Анда 2025-жылдын июнь айынан тартып, 2025-жылдын 20 ноябрына чейинки убакыт аралыкта анын 2011-жылы туулган кызын Б.Э. жана С аттуу балдар күч колдонуп зордуктап жүрүшкөндүгүн билдирип, жогоруда көрсөтүлгөн жарандарга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган маалымат Токтогул райондук ички иштер баш башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо менен катталып кылмыш иши козголгон. Ошондой эле кызга карата тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Козголгон кылмыш ишинин шектүү катарында 2023-жылдын 21 ноябрь күнү Токтогул районунун 27 жаштагы жана 19-15 жаштагы 3 тургундары кармалып, Токтогул райондук ички иштер баш башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ынтымак Ордонун түндүк тарабына LED экран орнотулду. Эмне үчүн? Ынтымак Ордо имаратынын түндүк тарабына LED экран конструкциялары орнотулду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Ал белгилегендей, экран ири мамлекеттик иш-чаралардын, расмий аземдердин учурунда колдонула турган жаңы протоколдук элемент. Экран жогорку меймандарды тосуп алуу, видеолорун жана протоколдук иш-чараларды чагылдыруу үчүн колдонулат, деди Аскат Алагөзов. 4 талапкерге айыппул салынды. Борбордук шайлоо комитети 21 ноябрда шайлоо алдындагы үгүт шарттарын бузган 3 жана ата-андашынын ар-намысына шек келтирген 1 талапкер боюнча маселелерди карап, баарына айыппул салуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу мекеменин расмий сайтындагы маалыматта жазылган. Шайлоочуларга жана шайлоо процессинин башка субъекттерине маалымат берүү жана үгүт жүргүзүү эрежелери боюнча жумуштогу социалдык тармактарга мониторинг жүргүзгөнү айтылды. Натыйжада үгүт шарттарын бузду деп номер 22 округтан Эмилбей Абаткадыровго, номер 12 округтан Нуркан Койчумановага жана номер 10 округтан Жыргалбек Саматовго 7,5 миң сомдон айыппул салынды. Ал эми номер 6 шайлоо округунан талапкер Бекболот Арзибаевге, ата-андаш Алтынбек Кудайбердиевдин ар-намысына жана кадыр баркына шек келтирген маалымат камтылган жарыя тараткандыгы үчүн 12,5 миң сом айыппул салуу чечими кабыл алынганы белгиленди.